Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде билим жаңылыктары, аны мен Гулина Сагынбек кызы тааныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ош шаарынын күнүнө карата 625 орундуу жаңы мектеп ачылды. Нарын облусунда мектепке чейинки билим берүү мекемелерине болгон муктаждык азайбай келет. 2026 жылы 1 апрелден тартып мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт. Ош шаарынын күнүнө карата 625 орундуу жаңы мектеп ачылды. Буга чейин бала бакчанын имаратында сабак өтүп келген номер 47 мектептин жамааты өзүнүн жаңы билим уясына көчтү. Мектеп заманбап талаптарга ылайык курулуп, бардык керектүү жабдуулар менен камсыздалды. Ошондой эле президент Садыр Жапаровдун атынан 2 интерактивдүү доска берилди. Кененирээк кийинки сюжетте. Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгынын аймагында 625 орундуу жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Бул маанилүү окуя шаар күнүнө карата уюштурулган. Ачылыш аземине Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев, шаардык кеңештин төрагасы Болот Байетов, мектеп жамааты жана тургундар катышты. Буга чейин бала бакчанын имаратында билим алып келген номер 47 мектептин жамааты эми өзүнчө заманбап шарттагы имаратка көчүп келет. Мектеп 625 орунга ылайыкталып, керектүү жабдуулар менен толук камсыздалган. Окуучулар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Спорт залы, китепкана, ашкана, лабораториялар жана мультимедиалык класстар менен жабдылган. Мектептин аймагында суу кампасы жана өзүнчө жылуулук берүүчү откана да курулуп, энергетикалык жактан өз алдынча иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жаңы мектепке президент Садыр Жапаровдун атынан 2 интерактивдүү доска тапшырылып, окутуунун сапатын жогорулатууга салым кошулду. Жаңы мектептин курулушунда кемчиликтер аныкталды. Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана турак-жай коммуналдык чарба министрлигинин мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин Баткен регионалдык башкармалыгы тарабынан курулуш объектилеринин сапатына текшерүү жүргүзүлдү. Иш-чаранын алкагында Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Разаков шаарында курулуп жаткан Жороев атындагы 225 орундуу жаңы мектептин курулушу текшерилди. Текшерүүнүн жүрүшүндө сапат строй курулуш ЖЧКсы тарабынан бир катар мыйзам бузуулар аныкталды. Ошондой эле курулуштун көзөмөлгө алынуучу негизги этаптары тапшырылган эмес. Мындан тышкары коопсуздук техникалык эрежелери толук аткарылбагандыгы аныкталды. Натыйжада аталган компанияга башкармалык тарабынан акт түзүлүп, жазуу түрүндө эскертүү берилди. Мындан сырткары протоколдун негизинде айыппул салынды. Нарын облусунун Жумгал районунда жалпы наркы 94 миллион сомду түзгөн жаңы бала бакча жакынкы күндөрү пайдаланууга берилет. Долбоор турак-жай жарандык курулуш департаменти тарабынан ишке ашырылып, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Жалпы аянты 1330 чарчы метрди түзгөн 2 кабаттуу имарат 120 орунга ылайыкталган. Бала бакча заманбап жабдуулар менен камсыздалып, балдарга ылайыктуу бардык шарттар каралган. Нарын облусунда мектепке чейинки билим берүү мекемелерине болгон муктаждык азайбай келет. Учурда облус боюнча бөбөктөрдүн 60%га жакыны гана балдар бакчаларында тарбияланууда. Мындай кырдаалды жакшыртуу максатында Ат башы районунда да бир катар иш-аракеттер көрүлүүдө. Тема боюнча аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбеков сөз кылат. Жылдыз Үмөт кызы өзү мекендеген Башкайыңды айылындагы балдар бакчасындагы ыңгайсыздарга карабай, чүрпөсүнүн ал жерде тарбияланып жатканына шүгүр дейт. 50 орунга эсептелген эски имаратта учурда 94 бөбөк бар. Алардын тар бөлмөлөргө батпай, ар кандай кыйынчылыктарга кабышкандарда көз жумушкан аталары менен энелери оптимисттик мааниларынан жазгылары жок. Анткени жакын арада 120 орунду жаңысынын пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Буюрса, ошол быйылкы жылы бүтөт деген чоң ишеничте турабыз. Кийинки уулубуз бала бакча жаңы бүтүп жаткан бала бакчага барып, жаңы бир шартта бир татыктуу тарбиясын алат деген үмүттөбүз. Буюрса, кийинки балабыз жаңы садикке барса, өзүнө ылайыктуу татыктуу тарбиясын алат деп сүйүнүп турган учурубуз. Жылдыз Үмөт кызы сыяктуу башкайыңдыктар чыдамсыздана күтүшкөн жаңы балдар бакчасынын курулушу мындан 4 жыл мурун башталган.
Анын жалпы сметалык наркы 113 миллион 300 миң сомго чамалап, мамлекет казынасынан каржыланууда. Уруштапта жумуштарынын 90% аяктап, куруучулар ички салалары жана айланасын ретке келтирүү менен алек. Мында бардыгы эске алуу менен биринчи кезекте тиешелүү шарттарды түзүүгө өзгөчө маани берилген. Ичинде бардык шарттары бар. Оюн аянтчаларыбыз дагы бар. Ичи дагы кенен, окуганга дагы өзүнчө бөлмөсү бар, жатканга өзүнчө. Эски бала бакчада болсо бир эле жерде бир бөлмөгө эле окуп, бир бөлмөдөн тамак ичип, шарттарыбыз абдан начар болчу да, тар болчубуз да. Буюрса бул ачылса бизге абдан эле сонун шарт түзүлөт. Антса да баш кайыңды айылында 400дөй тестелердин бар экендиктерин эске алсак, мында мектепке чейинки тарбия берүү маселеси толук кандуу чечилди деп кескин тыянак чыгарууга эртедей. Ал эми дубалдары жаңыдан көтөрүлө баштаган ушул объект калк кызматына коюлса, баш кайыңдыга коңшу Большевик айылындагы 120 тесттер азыркыдай ар кайсы жайларга баш паанектешпей, туруктуу конушка ээ болушмакчы. Ат Башы районунун түштүк чыгышындагы бул чакан калктуу пунктта 200ге жакын балдар кыздар мектепке чейинки тарбия мекемесине муктаж. 3 тайпасы 3 жерге бөлүнгөн эскисине 60 толуп катпай, бала бакчанын аты затына жарашпай, жергиликтүүлөрдүн жаңысынан 2 көздөрү 4. Бир тайпа мектептин кошумча кол эмгекке салынган кошумча корпусунда жайгашкан. Бир тайпабыз болсо Асаналиев Малдыбайдын менчик үйүндө жайгашкан. Дагы бир тайпа ачылган, Кенже тайпа, ал болсо ошо мектептин эски корпусундагы ашкананы алып ошону ремонттоп иштетип атабыз. 2025 майдан баштап бала бакчанын жаңы имараты салынып атат. Ошондой эле Кара Суу айылында дагы бири курулууда. Бирок ушуну менен эле райондо мектепке чейинки тарбия берүү мекемесине талап канааттандырылбайт. Учурда ат башлык бөлөктөрдүн 30%га жакыны бала бакчалардан куржалак. Мамлекеттик бала бакчаларыбызда 2294 бала тарбияланып, 101 тайпадан турат. Бала бакчаларга муктаждыктарыбыз азыр дагы деле бар. Мисалы мына бул Ат Башы айыл өкмөтүнө караштуу бала бакчага таңкыстыктар бар. Келерки жылга бизге бала бакчага Ат Башы айыл өкмөтүнө керек, Бирлик айылына керек бала бакча. Көбүн эсе бул биздин Ат Башы районуна, район борборуна бала бакча таңсыздык болууда. Адатылыча статистикалык маалыматтарга көз чаптырсак, тутумуна Ат Башы району кирген Нарын облусунда 2 жаштан 5 жашка чейинки 23.521 тесттер болсо, алардын 13.895 балдар бакчаларында тарбияланышууда. Андыктан тармактагы таңсыздыкты кыскартуу ышкылында Теңиртау аймагында быйыл 10-унун курулушу жүрүүдө. Бөлөкбай Шермбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат Башы району. Кийинки жылы 1 апрелден тартып мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземинде билдирди. Теманы кесиптешим Эржегит Тилекбек уулу улантат. Жаңы мектептер, жаңы китептер, жаңы усулдук программа менен катар эмгек акыңыздарды да көтөрүп беребиз. Министрлер кабинеттин төрагасы катары айтып коеюн, азыр бул тапшырманын үстүндө иштер башталды, эсептер чыгарылып жатат, тийиштүү каражаттар каралды. Буюрса 2026 жылдын 1 апрелинен баштап биз мугалимдердин айлыктарын көтөрүп беребиз. Жогорудагы видеодон көргөндөй эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт деген сөзүн угууга болот. Аны жылдын мыкты мугалими республикалык кароо сынагынын сыйлыктарын тапшырып жатып белгилеген. Ал эми агартуу министри доктор Гүлгендирбаева Кыргызстандын келечегин курган балдардын эртеңкисине болгон изги тилек бириктиргенин билдирди. 100-дөгөн, 200-дөгөн ошо биздин өзүбүздүн эксперттерибиз математиканы колуңузга алып көрдүңүздөр. Биринчи жолу президентибиз кыргыз балдарынын атын биздин китептерге коюп берди. Өлкөбүз ынтымактуу болсун, балдарыбыз бактылуу болсун, бул жашоо белек болсун, элибиз сезимдүү бололу. Биз мээримдүү бололу деп ошол 1 класстан 12 класска чейин кетип бараткан китептердин каарманынын аты бул президенттин коюп берген аты. Мен бир макалды эстегим келет.
манжа башка билек бир, жүрөк башка тилек бир. Биз баарыбыз башкабыз. Бирибиз окумуштуубуз, бирибиз мугалимбиз, бирибиз башкаруучубуз. Бирок бизди бир гана тилек бириктирди. Бул Кыргызстанды өнүктүрө турган балдардын келечеги. Бардыгыбыз ошон үчүн аракет жасадык. Андан сырткары өлкөдөгү мектеп жетишсиздигин жоюу боюнча 2026 жылга кабыл алынган пландарга токтолуп өтөлү. 2026 жылга белгиленген президенттин тапшырмасын расмий жарыялап коеюн. 2026 жылы Бишкекке жаңы 20 мектеп салынат. Ошутко 10 мектеп, Манаш шаарына 6 мектеп салынат. Чүй облысында дагы ички миграция бизде көп. Чүй областында бүгүнкү күндө 15 мектеп курулуп жатат. Ошондагы биз акыр аягына чейин чыгабыз. Башка дагы региондордо жана 2-3 смен окуп аткан жерлерге биз дагы жаңы мектептерди эмдиги жылы салып беребиз. Бул бир жагынан балдарыбызга жакшы болот, өзгөчө башталгыч класстар үйүнө жакын мектепте окушат. Бала жөө же жок дегенде велосипед менен коопсуз көчөлөр аркылуу мектебине жете алгандай шарттар түзүлөт. Экинчиси, Жыл мугалимде жергебиздин 7 дубанынан эргилген катышуучулар ат салышып, жыйынтыгында кыргыз тили жана адабияты мугалими Элзат Асанова жеңүүчү болгон. Азыркы учурдагы мугалимдин орду баа жеткис. Анткени ошол президентти дагы, министрди дагы ар бир кесиптин ээсин мугалим окутат. Ошондуктан келечекте мыкты Кыргызстанды курган келечегибизди мугалимдер уста катары жасайт деп ойлойм да. Ошондуктан орду өтө чоң, жоопкерчилик өтө чоң. Баланын фундаментин ушул мугалим курат да. Эске сала кетсек, 4 октябрь күнү жылдын мыкты мугалими республикалык этабынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар ыйгарылган. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги кесиптик билим берүүдөгү демилгелер, педагогикалык билим берүүнү трансформациялоо аттуу форум өткөрдү. Иш-чаранын негизги максаты 12 жылдык орто билим берүү системасына өткөн учурда педагогикалык билим берүүнү реформалоо жана мамлекеттик органдар, жогорку окуу жайлар менен эл аралык өнөктөштүктөрдүн кызматташтык аракеттерин талкуулоо болду. Кененирээк кийинки материалда. Бишкекте билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги уюштурган кесиптик билим берүүдөгү демилгелер, педагогикалык билим берүүнү трансформациялоо аттуу форум болуп өттү. Илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлиги тарабынан өткөрүлүп жаткан иш-чаранын негизги максаты биз форум өткөрүп атабыз. Себеп дегенде ошо жогорку билим берүүдөгү трансформацияланып боюнча бир катар мындай демилгелер иштелип чыккан. Ошо демилгелерди таанышуу максатында дагы маалымат бердик. Биринчиден эң негизги өзөктүү маселе бүгүнкү форумдуку бул жаңы трансформациядагы демилгелердин мектеп системасы 12 жылдыкка өткөндүктөн ошого мугалимдерди, педагогдорду жогорку билим берүү системасы даярлайт. Ошол келечектеги жаңы мугундагы ошо 12 жылдыкка реформанын негизиндеги кандай мугалимдер керек, ошол боюнча бул жерден өзүбүз бир модельди иштеп чыгып, ошону форумга коюп маалымат берип атабыз. Иш-чарага министрликтердин өкүлдөрү, өлкөнүн жогорку жана орто кесиптик окуу жайларынын жетекчилери, ошондой эле эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Реформа мектеп образованиясы реформа болгондон албетте бир мугалимдер дагы жаңы муундагы уже трансформация болгон, ар кандай STEM багытындагы күчтүү адис, өзүнүн кесибин терең билген, ошол эле сыяктуу жанагы science деп коебуз, ар кандай багытта даярлоонун өзөгүн карап, дээрлик трансформация алып, ошол экиге карата окуу стандарттан баштап методологияга чейин дуалдык форма окутуу боюнча баардыгын ошо модельди бүгүн талкуулап ошо форумга алып чыгып, негизги максат, бул форумдун максаты жогорку билимдеги мектеп системасынын реформасынын жыйынтыгы
азыркы жаңы мундагы педагогдор даярлоо моделин алып чыктык. Бүгүнкү күндө кесиптик билим берүү жаңы доорго кадам таштап жатат. Инновациялык технологиялар, санарип платформалар жана дүйнөлүк тажрыйбаны колдонуу менен билим сапаты жогорулап, кесиптик даярдыктын деңгээли дагы да бекемделүүдө. Бүгүнкү алынган билим жаңылыктарынын топтомун мына ушундай маалыматтар түздү. Ушул сыяктуу жаңылыктарды биздин социалдык тармактардан көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.